Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Айпери Медет кызы эл аралык беттеште күмүш медаль утту. Кыргызстандык Айпери Медет кызы эркин күрөш боюнча Загреб Open турниринде күмүш медаль тагынды. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсү билдирди. Турнир 1 февралда башталып, 5 февралда Загреб шаарында жыйынтыкталат. Бул 2023 жылдагы биринчи рейтингдик мелде шага 600гө жакын спортчу катышууда. 76 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашкан Медет кызы Индия менен Канададан келген атаандаштарын 5-0 эсебинде, андан кийин кытайлык кызды 6-1ге жеңип финалга чыккан эле. Бирок чечилүү беттеште америкалык Элена Маккоедге 2-4 эсебинде жеңилип калган. УКМК коррупцияга каршы элдик кыймылдын башчысы пара алып жатып кармалды. УКМК коррупцияга каршы элдик кыймыл коомдук бирикмесинин КА аттуу директорунун ири өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармаганын маалымдады. Комитеттен билдиргендей 62 жаштагы КА кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу боюнча кармалган. Ал Кичигем Найла аймагынын башчысынан текшерүүнү токтотуу үчүн акча талап кылгандыгы аныкталды. Буга чейин аталган коомдук бирикменин макамынан пайдаланып укук коргоо органдарында тааныштары бар экендигин айтып, мамлекеттик мекемелерден жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды сурап турган. Талаптарын аткаруудан баш тарткандарды текшертем деп коркутуп, прокуратурага жана эсеп палатасына арыз менен кайрылып, системалуу түрдө акча талап кылып жүргөн. Мындан тышкары подрядчыларга кызматташууну сунуштап, тендерлерди оң чечимге чечип берүүсүн убада кылып, ал үчүн жарыяланган тендердин суммасынан 10% сураган. Анын сунушунан баш тарткан уюмдарды текшертем деп коркуткан. Шектүүнүн бул аракеттери мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин, жеке уюмдардын жетекчилеринин нааразычылыгын жараткан деп айтылат маалыматта. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайына киргизилип, тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Жоламан Шаршембеков 2022 жылдын мыкты спортчусу болду. Спортчулар сыйланды. 2022 жылда ийгилик жараткан мыкты спортчулар сыйланды. Салтанаттуу иш-чара 4 февралда мамлекеттик резиденциясында өтүп, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. 2022 жылы кыргыз спорту үчүн ийгиликтердин жана жеңиштердин жылы болду десем жаңылышпайм. Мамлекет спорт тармагын колдоого жана каржылоого бардык күч аракетин жумшады. Биздин сыймыктуу жана кайраттуу спортчуларыбыздын жеңишке жетүүдөгү майтарылбас эрки жалпыбыз үчүн бир гана алга умтулууга стимул болуп калды, деди Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Белград шаарында Сербия республикасында өткөн дүйнө чемпионатында спортчуларыбыздын жетишкендиктерин баса белгилеп, 2022 жылы Жоламан Шаршембеков жылдын мыкты спортчусу деп табылгандыгын белгиледи. Акылбек Жапаров спортчулардын машыктыруучулары курамына өзгөчө басым жасады. Сиздердин эмгегиңиздер эч качан унутулбайт. Спорт тармагындагы жетишкендиктер өлкөбүздүн ыраттуу түрдө өнүгүп жаткандыгын гана далилдейт. Бул чек эмес. 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарында үмүттү актайсыздар деп терең ишенем, деп жыйынтыктады ал. Эркектер төшөктө славы болуп жатса, просети ас болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган. Муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Сиздин колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда индиан гелди сунуштайбыз. Индиан гелди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Инстаграмда Жээнбековдун дарегине акарат сөз жазган жаранга өкүм чыкты. Инстаграмда мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жана түштүк аймактын тургундарынын дарегине акарат келтирген комментарий жазган жаранга 100 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу жогорку соттун сайтында айтылат. Маалым болгондой 2020 жылы апрель айында аты өзгөртүлдү. Оны аттуу жаран ММКлардын биринин Инстаграмга чыккан президент Сооронбай Жээнбеков айрым аймактарда өзгөчө кырдалды. 10 майга чейин узартуу чечимин кабыл алды аттуу жаңылыгына Жээнбеков жана түштүк аймактын тургундарынын дарегине акарат сөз жазган. Аталган иш алгач 1 райондук сотунда каралып, 2022 жылдын 19 январында сот аны этностук, улуттук, диний же аймактар аралык кастыкты арыздашууну колдотууга күнөөлүү деп тапкан жана 100 000 сом айып пул салган. Андан кийин ишти караган Бишкек шаардык соту райондук соттун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырган. Былтыр 28 ноябрда иш жогорку сотто каралып, мурдагы өкүм өзгөртүүсүз калтырылган.
Депутат Балбак Төлөбаев балыкчы шаарынын генералдык планын чечүүнү талап кылды. Ынтымак фракциясынан эл өкүлү Балбак Төлөбаев Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында балыкчы шаарынын генералдык планын тезирээк бүтүрүп берүүнү айтып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Иштегенибизге толук кандуу 1 жылдан ашып бара жатат. Балыкчы шаарынын ген планы боюнча маселени мен мурда да көтөрүп келгем. Бүгүн дагы көтөрмөкчүмүн. Ысык көл облусунун кире беришинде орун алган балыкчы шаарынын генералдык планы ушул күнгө чейин бүтө элек. Мунун кесепетинен жергиликтүү эл жана муниципалдык бийлик дагы кыйналып бүттү. Ген планды чечсек, шаардын чек арасын дагы тактап алсак, жергиликтүү бийлик иштеп жумуш орундары түзүлмөкчү деген эл өкүлү Балбак Төлөбаев. Assalamu alaikum туғандар, Москвадағы мекендештер. Biz екінші ойынға старт бердік туғандар. Бұл екі матизді сразу айтып кетейін, айтпасам болбойт. Біздің бірінші турда машиналарды ұтқан, адамдарға ақшасын бергенбіз. Бұл ойында 3 машинаның тең ақшасы берілбейді, алып, мас жақлы айдайсыздар туғандар. Екі матиз, Ланос алдыңғы приздер. Главный призimiz 2 конвертте 50 миңнен бар туғандар. 2 конверт 50 миң, анан 7 телефонымыз бар, 7 iPhone. Мен сіздерге сразу көрсөтөйүн. Бұл ойында туғандар ким көп билет алған, iPhone 13 алады. Ким көп алған, ким көп билет алса iPhone 13 тастар туғандар. Анан бұл iPhone 11, бұдан 6 үштік. 6 үштік, 6-сыны ким 10-дан ашу билет алғандарға қойып берем, біреуіңіздер ұтып кетесіздер. Көп алғандар адамдардың арасынан біреуіңіздер ұтасыздар. Ошондо бұл 6-7 телефондан тышкары 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар туғандар. 110 конвертте 1000 рубльден приздерибиз бар. Билеттин баасы ошондой эле 500 рубль болот. Билеттин количествосы 2400 болот туғандар. Экрандагы номерге Избирбанк WhatsApp уланган, акчаны которосуздар, чекти жөнөтөсүздөр, бир күндө билет жазып беребиз туғандар. Анан биз башында айтып кеткенбиз, ар бир оюнчулардын атынан жаш балдарга, жанагы ден соолугу чектелген балдарга жардам беребиз. Салымыңыздар зор болот туғандар. Ойноңуздар, утуңуздар, азыркы моментте 300 билет сатылды. Баарыңыздарга ийгилик туғандар. Баткендеги журналисттин өлүмү. Сот өкүм чыгарды. Журналист Арзыгүл Галымбетованын өлүмүнө шектелген блогер Батмакан Жолдубаева Баткен райондук соту тарабынан акталып, ал эми 3 иши боюнча айыптуу деп табылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева билдирди. Маалыматка ылайык, Жолдубаева этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси боюнча акталды. Ал эми бейбаштык, жекече жашоону кол тийбестигин бузуу жана документтердин жасалмасын жасоо боюнча күнөөлүү деп табылып, 2 жылга пробациялык көзөмөлгө дайындалды. Эске салсак, маркум Арзыгүл Галымбетова Кипрес агенттигинин Баткен облусу боюнча аймактык кабарчысы болуп иштеген. Мындан тышкары ал чек ара маселелерин чагылдырып келген. Ал 2022-жылы 26-мартта каза болгон. Өлөөрүнөн бир күн мурун ал Facebook баракчасына блогер Батмакан Жолдубаева анын өлүшүн каалап жатышканы тууралуу видео жарыялаган. Байкоосуздуктан адам өлүмүнө алып келген факт боюнча кылмыш иши козголгон. Иштин алкагында блогер Батмакан Жолдубаева кармалган. 2022-жылдын августунда ал үй камагына бошотулган. Абалым начарлап бара жатат. Жээнбеков көз карандысыз дарыгерлер кеңешин түзүүнү суранды. Гемпереват иши боюнча кармалган оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков 3 февралда Бишкектеги СИЗО 1ден кат жазды. Ал үй иши министрлигине, кыйноолордун алдын алуу борборуна, Акыйкатчы институтуна, ЖМКга жана укук коргоо уюмдарына кайрылган катты клопканын жакындары жөнөткөн. Жээнбеков анда көз карандысыз дарыгерлер кеңешин түзүүнү жана боорун дарылоого көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Жада аткаруу кызматы боорумду дарылоо үчүн ооруканага жаткыруу өтүнүчүмө сунушталган дарылануудан баш тартты деп жооп берди. Мага Молдоваровкадагы номер 31 колонияда дарыланууну сунушташты. Ал жерде квалификациялык жана адистештирилген дарыланууга квалификациялуу дарыгерлердин көзөмөлүндө күчтүү дарыларды ичүүгө мүмкүн эмес деп жазды ал. Ошондой эле Жээнбеков дарыгерлер ага абалы оорлошуп кетпеш үчүн мүмкүн болушунча эрте ичүүнү сунуштап, күчтүү дарыларды жазып бергенин белгилеген. Кайталап айткым келет, анализдин жана УЗИнин жыйынтыгы боюнча ден соолугум күндөн күнгө начарлап бара жатат. Жада аткаруу мамлекеттик кызматы бул көрсөткүчтөргө да кайдыгер мамиле жасап, абалымды анча деле оор эмес деп баалап жатышат. Мындай учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын дарыгерлери боорумду цирроз кылып, андан кийин гана адистештирилген жана квалификациялуу дарыланууга мүмкүнчүлүк берүүнү көздөп жатат деп кантип ойлобойсуң деген саясатчы.
Буга чейин 28 февралда Жээнбеков боору кескин начарлап кеткенин айтып, абактан кат жазган. Ал жаза аткаруу кызматынан абактан ооруканага которууну өтүнгөн. Ал эми 2 февралда кыйноолордун алдын алуу борбору саясатчыны ооруканага которууга уруксат бербей жатышканын билдирген. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков Гемпирабад иши боюнча кармалгандардын бири активисттер, укук коргоочулар жана саясатчылар суу сактагычтын Өзбекстанга берилишине каршы чыгышкан. Алардын баарына массалык башаламандыкты уюштурууга даярдык көрүү беренеси менен айып тагып жатат. Бирок кармалгандар күнөөсү жоктугун, кылмыш иштери токулганын айтышууда. 20дан ашык саясатчы менен активисттердин кармалышын бир катар депутаттар айыптап, ал эми Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму бийликти кармалгандардын баарын бошотууга чакырган. Астана, Кыргызстан менен Орусиянын футболчуларынын ортосунда массалык мушташ болду. 4 февралда Астана шаарында өтүп жаткан медиа турнирде Кыргызстан менен Орусиянын футболчуларынын ортосунда массалык мушташ чыкты. Бул тууралуу турнирдин уюштуруучулары Instagram барагында маалымдады. Мушташтан кийин кыргыз футболчулары оюндан баш тартышканы кабарланды. Ошол себептен кыргызстандык командага техникалык жеңилүү берилип, турнирден четтетилди. Кактус медиа басмасы Мушташ оюндун 67-мүнөтүндө эсеп 0-0 учурунда чыкканын жазган. Мушташтан кийин Калыс кыргыз футболчуларына 3, орус футболчуларына 1 кызыл айып кагазын берген. Атыгүл футбол талаасына полиция чакырылган, бирок жарым сааттан кийин эки команданын өкүлдөрү бири-биринен кечирим сурашкан. Полиция орусиялык оюнчуга 35 000 теңгеге айып салып, кыргыз оюнчуларына административдик тартип бузуу тууралуу протокол түзгөн. 1xbet Media Football Liga Media Football турнири Казакстанда өтүп жатат. Ал 23 январда башталган. Анда блогерлерден, тамашаучулардан, тиктокерлерден турган командалар ойношот. Турнирге Кыргызстандын атынан Топ Тим клубу катышкан. Ал өлкөдөгү эң популярдуу медиа клуб. 4 февралда саат 10:04-тө Ош облусунун аймагында Очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, жердин силкинүүсү Алай районунун Бордөбө айылында 4 бал, Сарыташ, Арча булак жана Чоң Алай районунун Карагиндик айылдарында 3 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.